Жарандардын укуктары бузулганда, ар кандай көйгөй жаралганда жана атайын юридикалык билими бар адистерге жолуга калбай калган учурда бизге кайрылсаңыз болот. Биз сизге жардам беребиз. Бул юрист жооп берет программасы. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин программага юрист жана жактоочу Айтолду Эмилбек уулу келип, биздин суроолорубузга жооп берет. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кандай келип алдыңыз? Жакшы. Биз алгач ушул биздин телегөрүүчүлөрдөн келген суроолордон сизге берип баштайлы. Алгачкы сурообуз: акысыз адвокат кимдерге дайындалат? Акысыз адвокат Кыргыз Республикасынын баш мыйзамы болгон конституцияга ылайык. Ал жакта конституцияда Кыргыз Республикасынын жарандары квалификациялык юридикалык жардам алганга укуктуу деп көрсөтүлгөн да. Кээ бир мыйзамда белгиленген жерлерде ошо квалификациялык юридикалык жардам мамлекет тараптан акысыз көрсөтүлөт деп конституцияда көрсөтүлгөн. Мындан сырткары Кыргыз Республикасынын мамлекет кепилдеген юридикалык жардам мыйзамы бар. Ошол мыйзамга ылайык жарандык иштер боюнча, жазык иштери боюнча, ошондой эле административдик иштер боюнча кайсыл жарандар мамлекеттин эсебинен акысыз адвокат ала алат, ошол боюнча так көрсөтүлгөн да. Ошол менен азыр жазык иштерине токтоло кетсем, жазык иштери боюнча бардык жарандарга акысыз адвокат эгерде алардын жылдык кирешеси эң аз эмгек өлчөмүнөн ашпаган 60 эсе өлчөмүнөн ашпаган жарандар боло турган болсо, ошонун бардыгына акысыз адвокат дайындалат да. Эми могу эң аз эмгек акы боюнча кичине кыскача түшүндүрө кетсем, бул эң аз эмгек акы жыл сайын Кыргыз Республикасынын бюджет жөнүндө мыйзамы бекитилгенде ар бир жылга бекитилет да. Мисалга алсак, 2025 жылга карата эң аз эмгек акы бул 2865 сом да. Эгерде ошону 60 эсеге көбөйтө турган болсок, 170 миңдей болот да. Мындайча айтканда, жарандын жылдык кирешеси 170 миңге жетпей турган болсо, мамлекет ага акысыз адвокат дайындап берет да, мыйзамда ушундай көрсөтүлгөн. Мындан сырткары кээ бир учурларда ошол эле мамлекет кепилдеген юридикалык жардам мыйзамында көрсөтүлгөн, кээ бир учурларда ошол кирешесин карабастан жарандарга адвокат дайындоо көрсөтүлгөн да. Бул кандай учурларда? Бул жарандарды жанагындай кармоо учурунда, орусча задержание деп коет, ошо кармоо учурунда. Мындан сырткары биринчи, экинчи топтогу майыптуулугу бар жарандарга кирешесин аныктабастан адвокат дайындалат. Андан сырткары психикалык оорудан жабыркаган адамдарга, үй бүлөлүк зордук зомбулукка кабылган, жалгыз бой балдарды тарбиялап жаткан эне же ата болушу мүмкүн. Ошолорго акысыз кылмыш иши боюнча акысыз адвокат дайындалып берилет да. Мындан сырткары жарандык иштерге да кыскача токтоло кетсем, жарандык иштери боюнча бир канча категорияга бөлүп койгон жарандык иштерди. Кайсыл жарандык иштер боюнча адвокат дайындалат деп. Буларды айта кетсем, жарандык иштер боюнча эмгек келишиминен келип чыккан иштер боюнча доогерлерге, мисалы ала турган болсок, жумушчуга жумуш берүүчү убагында айлык акысын бербей койгон же болбосо ушул сыяктуу жарандык иштерге адвокат ушул иштер боюнча жарандар адвокат ала алат. Андан сырткары никеден ажыратуу, алимент өндүртүү, ушундай жарандык иштер боюнча, ушул категориялар боюнча жарандар акысыз адвокат ала алат да. Акысыз адвокат алыш үчүн сиздер Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигине караштуу юридикалык жардам кызматы бар. Мындан сырткары ар бир райондо ошо юридикалык жардам кызматынын координаторлору отурат. Ошол жакка барып кайрылсаңыздар, жанагы мен айтылган категориялар боюнча силерге акысыз адвокат дайындап беришет. Рахмат. Акысыз адвокат кимдерге жана кандай дайындалганы туурасында телекөрүүчүлөр түшүнүп алды деп ойлойм.
Ал эми биздин экинчи сурообуз, жаран эркинен ажыратылса, ал келтирген материалдык чыгым кантип өндүрүлөт дейт. Жаран эркиндигинен ажыратылган учурда соттун өкүмү чыгат. Ошо соттун өкүмүндө жабырлануучу тарапка келтирилген зыяндын суммасы толук көрсөтүлөт да. Анан ошол соттун өкүмү күчүнө киргенден тартып, ал соттун чечими сот аткаруучуларга өтөт. Сот аткаруучулар анан ошол жабырлануучу тарапка келтирилген чыгымды өндүрүү ишин баштайт да. Мисалга ала турган болсок, ошо кылмыш жасап соттолгон жарандын мүлкү боло турган болсо, мүлкүнө камак коюшу мүмкүн жана ошону аукцион аркылуу сатып, ошо келтирилген жабырлануучуга келтирилген чыгымды өндүртүп берет да. Мындан сырткары кээ бир учурларда соттолгон жаран эч кандай мүлкү жок болушу мүмкүн, дараметсиз, төлөгөнгө дараметсиз боло турган болсо, анда Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин токтомуна ылайык атайын багытта төлөнүүчү бекитилген атайын каражаттар болот. Ошого ылайык төлөнүп берилет жабырлануучуга. Рахмат. Биздин программадагы акыркы суроо, биздин дагы буга теле көрүүчүбүз бериптир. Менин соттуулугум бар дейт. Бул жагдай жашоомо кандай таасир этет дейт. Соттолгондук бул кылмыш иши менен байланышкан кылмыш жаза процессуалдык кодексинде көрсөтүлгөн жаран адамга берилчү статус болуп эсептелинет. Эгерде жаранга карата соттун өкүмү чыгып, соттоло турган болсо, бул соттолгон өкүмдү, соттолду деген өкүмдү күчүнө кирип, ошо соттолгондугу жоюлганга чейин же алынып салынганга чейин убакытта бул соттолгондук адамда жүрө берет да. Эми бунун кандай соттолгондуктун таасири болушу мүмкүн жашоого? Мисалга ала турган болсок, соттолгондугу бар жаран Кыргыз Республикасында мамлекеттик кызматта же болбосо муниципалдык кызматта иштей албайт, ишке алынбайт. Мындан сырткары Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунда же болбосо жогорку сотунда же болбосо жергиликтүү сотунда эгер соттолгон жаран соттолгондугу алынган күндө дагы бул сот болуп иштей албайт. Мындан сырткары укук коргоо органдарында, андан сырткары прокуратура органдарында соттолгондугу бар болуп, ошол жоюлган күндө дагы жумушка алынбайт, иштей албайт да. Эми бул соттолгондукту жоюу боюнча айта кетсем, кылмыш жасаган адам соттуулугу жоюлган, соттуулугу алынып салынган болуш үчүн ошол кылмыш жасап соттун өкүмү күчүнө кирген күндөн тартып бир канча убакыт жазаны өтөп бүткөндөн кийин бир канча убакыт өтүш керек да. Мисалга ала турган болсок, 3 жыл бул анча оор эмес кылмыштар үчүн. Эгерде жаран жазасын өтөгөндөн кийин анча оор эмес кылмыш боюнча ал ортодон 3 жыл өтө турган болсо, уже жаран эмне болуп соттолгондугу жоюлган болуп эсептелинет да. Кийинки болсо 7 жыл бул оор кылмыштар. Оор кылмыштар боюнча соттолуп, 7 жыл арадан ошо жазасын алгандан кийин 7 жыл арадан убакыт өтө турган болсо, бунун дагы соттолгондугу жоюлган болуп эсептелет. Андан сырткары өзгөчө оор кылмыштар бул 10 жылдан жанагы өзгөчө оор кылмыштар 10 жылдан эркинен ажыратылып, жанагы өмүр бою эркине чейин ажыратылган жарандар болуп эсептелет. Бул ошо 7 жылдан ошо жазасын алып бүткөндөн кийин, мисалы 10 жыл жазасын алган болсо, 10 жылдан кийин, андан кийин 7 жыл дагы өтө турган болсо, бул ошо соттуулугу жоюлган болуп эсептелинет да. Рахмат. Биздин теле көрүүчүлөр бизге берген бардык суроолоруна жоопторун ала алышты деп ойлойм.
Эгер сизде кандайдыр бир көйгөй жаралса, укугуңуз тебеленсе, юридикалык адиске жолуга албай жатсаңыз, бизге кайрылсаңыз болот. Биз сизге жардам беребиз. Бул юрист жооп берет программасы болду. Биздин суроолорго юрист жана жактоочу Айтолду Эмилбек уулу жооп берди. Эмки эфирден амандашканча сак саламатта туруңуздар.